Кубанычбек Атабаев Бакай Ата районунун тургуну, кесиби боюнча ассимилятор фермер. 2023 жылдын июнь айынан баштап копия долбоору менен жасалма уруктандыруу боюнча иш алып барып келет. Институт менен договор түзүп, 50 баш ойга мага урук берген Швейц, Голштин Фриски и Ангус 3 породанын уругун бизге берген. Анан Голштин породасынан уже бир торпокту искусственное осеменение боюнча биз уже алдык. Результат абадан жакшы болот экен. Эми салыштырмалуу 20 күндөн кийинки торпогубуз 3 ай 4 ай болуп калган торпок менен экөөнүн бою бир тепе-тең болуп калды да. Анан өзүшү абадан бат болот экен. Анан результат абадан жакшы болуп атат. Кыргыз мал чарба жана жайыт илимий изилдөө институту копия долбоору менен 2021 жылдан баштап кызматташат. Биргелешип иш алып баруунун максаты жасалма уруктандыруу аркылуу сүт жана эт багытындагы малдын асылдуулугун арттыруу. Долбоор менен иштешкен себебибиз анткени бул ушул Кореядан ушу жакшыртылган өндүргүч букалардын уруктарын алып келебиз. Ошол жактан келип бул жерге ассимиляторлорго бекер таратылат. Ушу былтыртан бери ушул уруктар боюнча төл ала баштадык. Ошо төлдөрүндө биз кыдырып, ушу мониторинг жүргүзүп, ченемдерин алып, ушу көз менен өзүбүз көрүп атабыз. Башка малдарга караганда салыштырмалуу ушу жергиликтүү малга караганда өзүлөрүнүн ушу салмагы менен, көлөмү менен айырмачылыктары жакшы болуп атат. Да бул долбоор боюнча эми жакын арада ушу кой, эчкилер боюнча да жумуштар да башталып турат буюрса. Копия борбору Корея мамлекетинин айыл чарба министрлиги астында түзүлүп, айыл чарба долбоорлорун ишке ашырып келет. Кыргызстандагы эң негизги долбоорлордун бири бул жасалма уруктандыруу. Биз Кыргызстандын мал чарба жана жайыт институту менен 4 жылдан бери иш алып барып келебиз. Кыргыз Республикасы малды жасалма уруктандыруунун артыкчылыгын жакшы билет жана кызыктыр. Ошол себептүү жасалма уруктандыруу тууралуу тренингди өтүүнү туура көрдүк. Копия борбору буга чейин Чүй, Жалал Абад жана Ош облустарында тренинг өткөрүшкөн. Кийинки тренинг Нарын облусунда өткөрүлмөкчү. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.